Саламатсыздарбы достор, анда кийинки кайрылууга өтөлүк. Бул кайрылуу узун экен, бирок ошо узун болсо деле баардыгын окуйун. Урматтуу достор, саламатсызбы Элим байке? Мен сиздин YouTube каналыңыздагы суроо жоопторуңузду эми көрүп баштадым. Аны да кокус эле Facebook'тан көрүп калып, анан YouTube'дан издеп таптым. Сизден кеңеш дейинби, же мен туура же туура эмес кылып жатамбы, ошону сурайын дегем. Мен жүрөгүмдү өйүп келген бир суроо маселе бар. Бул баягы эле үй бүлөлүк маселе. Мен 35 жаштамын, 3 баланын энесимин. Кудайга шүгүр билимим бар, бирок учурда декретте кес алуудамын. Өзүм Оштун кызы, жолдошум Ысык-Көлдүн жигити. Экөөбүздүн тең экинчи турмушубуз. Ортодогу 3 бала экөөбүздүкү менен мен биринчи турмуштан балам жок. Ортодо 3 бала экөөбүздүкү, мен биринчи турмуштан балам жок. Жолдошумдуку бар, ал мамасында. Алимент төлөйт кадимкидей, ал жагынан баары жакшы. Сөз башынан болсун анда. Биз күйөөм экөөбүз өөлө жакшы жашадык. 10 жыл майда чүйдө уруштар болчу, семьяда бирок глобальный проблема болуп урушкан эмеспиз. Мен өөлө жакшы көрүп, сүйүп жашадым күйөөмдү. Менин тууган уругум баары күйөө баласын алаканына салып, сыйлап, урматын жайына коюп турушчу. Күйөөм мамлекеттик жакшы жумушта иштечү. Мындайча айтканда, креслодо отуруп иштечү. Отурган жерден колу бүт жерге жетип, любой проблеманы чече алган деңгээлге жеткен. Биз үйлөнгөндө ошол жумушунда жөнөкөй кароолчу болчу. Жылып отуруп заведующийлик кызматка жетти. Айлыктан сырткары машина бизнеси бар болчу. Негизи мүнөзү өтө жакшы, кичипейил, жакшы адам эле. Анан катуу ооруп калып, төшөктө жатып калганда өзүм карадым. Аялдык милдетимди чын жүрөктөн аткардым, берилип десем болот. Ата-энем көп жардам берип, бизди аябай колдоду. Ашыгы менен колдоп, үй жай салганга укмуш жардам берди. Кайын журтумдан 1 сом жардам болгон жок. Ишенесизби, сизге жалган мага чын. Машина бизнеси жакшы жолго түшкөндө кайынатама машина алып берди. Бир туугандарына жакшы жардам бердик колдон келишинче. Кыскасы, бизде баары жакшы болчу. Анан эле күйөөм акчага мас болдубу, же мен ашыкча эле тууган уругум менен ашыкча колдоп көптүрүп жибердикпи, айтор измена кылды. Болгондо да өзүнүн 17 жашка кичүү кызы менен. Ал күндөрдү эстесем жашагым келбей кетет. Мен 3-чү уулум боюма бүткөндө 6 айлык ичимде экенинде башталды. Билесиз да боюнда бар кезде төшөк маселеси жаралат. Ошол себептен мени чанып кетти. Акыры төрөйүн деп калганына карабай кетип калды. Төрөдүм, даже роддомго келген жок. Ойношу менен гостиницалардан башы чыкпай калган эле ошол убакта. Үйгө чыгып келгенде баламды колуна да албай койду. Кайненемдерге айтсам, күнөөнү өзүмө коюп, эмнеге күйөөңдүн отун коройсуң деди. Ошентип ал күндөр өттү. Күйөөм жакшы жумушун таштап, чет өлкөгө кетип калды. Ошол жакта көргүлүктүн баарын көрүп, кыйналып, кайра келип, кечирим сурап, кайра жашап калдык. Бирок мен кечирип, кабыл алган менен сезимим өчүп калганбы билбейм. Мурдагыдай эркелетип, жакшы көргөндөй боло берем, бирок өзүмдү өзүм алдагандай эле сезиле берет мага. Бир күн дагы ошентип таштап кетет да, ойноп кетет да деген ой мени жеп келет. Азыркы учурда акчадан кыйналып калганыбыз үчүнбү же күнөөсүн сезген үчүнбү билбейм, карегим менен тең айланат. Мен болсо жүрөгүм жылыбай калганын билип турсам да, билмексен болуп өзүмдү өзүм алдап келем. Көз алдыма ойношу менен жыргап жүргөнүн элестетип алып, эле муздай берем. Өзүмдү өзүм кантип оңдосом болот, же ушинтип жашай берсем көнүп кетемби? Мен жашоомдун, сезимдеримдин жалган болушун каалабайм дейт. Мен ойлойм, абдан жакшы суроо деп ойлойм.
35 жашта экенсиз, атыңызды айтпаптырсыз, бирок мен сиздин жазган катыңызга карап, көп учурда мага эми мындай ката менен көп жазышат, бирок карап сиздин сабаттуу экениңизди көрдүм. Бүт баарын логикалык жактан аябай ирети менен жакшы жазыптырсыз да. Бул эле сиздин кандай адам экениңизди көрсөтүп жатат. 35 жаш деген көргөн жаш курак да. Анан мен мындай деп айтат элем. Абдан жакшы айттыңыз да, мен жашоомдун сезимдеримдин жалган болушун каалабайм деп жаздыңыз. Баардык абалды жакшынакай кылып түшүндүрүп бериптирсиз. Негизи чалынбаган, жыгылбаган, жаза баспаган адам болбойт. Бул жашоодо биз пенде болгондуктан баарыбыз ката кетиребиз да. Баарыбыз чалынабыз, баарыбыз жаңылабыз. Андай жаңылыштыктар бир эмес, көп эсе болот. Көп эсе болот. Айрым айбандык жаңылыштар эле улам-улам кайталана бербесе, бирок багы өзүңдүн каталарыңдан үйрөнүп, өзүңдүн каталарыңды кайталабаганга аракет көрүү, бул чоң нерсе да. Бул чоң нерсе. Мына сиз могул катыңызда, урматтуу менин катталуучум, 2-3 нерсе айтып кеттиңиз. Биринчиси, сиз ошол эки бул кайындарыңызды айтып, күйөөңүз жакшы болуп турган учурда булардын мамилеси жакшы болуп, кийин жакшылык да кылган жок дедиңиз. Ошол таарынычтын белгиси. Андан кийин айттыңыз, багы акчага мас болуп тоюп кетип, багы башка кыз менен кетип калды. Анан айтып атасыз, ошол эки жаш кыз менен ойноп жыргап жүргөнүн көрсөм мен аябай жаман болуп кетем деп атпайсызбы? Албетте, бул деген жанагы бул жакшы нерсе эмес. Буга чыдаш, муну көтөрүш өтө кыйын нерсе. Бирок сиз айтып атпайсызбы? Көп жылдан кийин тегеренип келип, бул багы кечирим сурап келип жашап калды. Анан акча жоктонбу же кыйналганыбызданбы, тим эле карегиңизди айланып карап жүрөт деп атпайсызбы? Бул деген карегиңизди айланып карап жүрөт дегени, бул ошол өзүнүн кылган каталарын билип, ошон үчүн кечирим сурап келип, өзүнүн кылган каталарын билип, анан ошол каталарын жойгонго аракет кылып атат да. Сиз айтып атасыз, мен мына кечиргендей болдум, эркелеткендей болом деп чогуу жашап калдыңыз да, бирок багы ичимден, жүрөгүмдөн кетире албай атам депчи. Эң башкы нерсе, бул чынында эле оңой эмес нерсе экен, урматтуу катталуучум. Кечиргенди билүү. Биз айрым учурда элдер урушуп кеткенде же тарынышып кеткенде, анан кийин элдешкенде кечирдим, мейли кечирдим деп койсо, бирок баягы жүрөгүбүздө баары кала берет го. Ошол экини кайра улам эле ошол экинин баарын эле эстеп элечи. Анан ошондуктан сиз биринчи кезекте күйөөңүзгө, жолдошуңузга болгон мен ошо жолдошум жакшы көрүп кете аламбы, жакшы көрүп кете албаймбы, мен чынында эле кайра ушу сүйө аламбы, мурунку мамилени кайтарып алармынбы дегенден мурун кечире аламбы дегенди билишиңиз керек да. Сиз ооз-эки кечириптирсиз жолдошуңузду, чогуу жашап калыптырсыз, бирок жүрөгүңүздө дагы деле кечире элек экенсиз да. Жүрөгүңүздө дагы деле ошол экини кармап, ошол ызаңызды кармап, ошол таарынычыңызды кармап жүргөн экенсиз да. Жүрөгүңүздөн кечиргенге аракет кылыңыз. Баардык нерсени жүрөгүңүздөн кечиргенге аракет кылыңыз. Себептен де сиз биринчи түшүнүшүңүз керек, бул кечирим эң биринчи кезекте сиздин могу оорчулугуңуз. Сиз аны жүк кылып көтөрүп жүрөсүз да. Жүк кылып ошону таштап салганга аракет кылышыңыз керек. Сиз качан ошол жүрөгүңүздөн ошол оорчулукту таштап, таарынычыңызды таштап салгандан кийин, андан кийин аны маселеге коюшуңуз керек. Бул киши менин көңүлүмө жагабы,
бул киши менен мен мындан ары жашай аламбы деп жүрөгүңүздө тааныш болгондо сиз мындай суроону коюп сиз жооп бере албайсыз таптакыр. Себеп дегенде ал улам эле эстей бересиз. Мен жаманчылык болгон нерсени азыр эле уңтуп калып, эми өттү кетти деп алдыга караганды үйрөнүш үчүн көп убакыт кеткен, урматтуу катталуучу. Көп убакыт кеткен да. Улам эле артты карап алып эле баягы тигиндей болгон, мындай болгон деп ошол эреке сарсанып алып эле, же болбосо эгерде бул адамга байланыштуу болсо бул тетигини кылбады беле билин согуш деп ошентип баягы карап атып. Сиз азыр ошо артты карап жашап атасыз да. Алдыны карап жашап көрүңүзчү. Алдыда максат коюп, алдыда көп нерсе бар да, ортоңузда балдар бар экен. Балдар үчүн эле мынтип жарашып жаша дегенден алысмын, антип жашабаш керек. Бирок ошол бул балдар сиздин байлыгыңыз да, анын дагы байлыгы, бирок сиздин да байлыгыңыз да. Анан карап көрүңүз. Бирок биринчи кезекте жүрөгүңүздү бошотуп, анан ошо жолдошуңузга башка көз караш менен карап коюшуңуз керек да. Эгер жүрөгүңүздү бошоткондон кийин деле дагы деле жакшы болбой атса, анда бул деген бир нерсени билдирет да. Экөөңүздөрдүн ортоңуздарда эчтеке жок, баягы чок таптакыр эле өчүп калган. Анда сыйлоо, урматтоо сезими дагы болбойт да. Ошон үчүн мен сизге кеңешим биринчи кезекте ошол чын жүрөктөн, ооздеки эмес, чын жүрөктөн, чын дилиңиз менен кечирип салыңыз. Андан кийин бир аз өзүңүзгө убакыт берип, анан ошо мен кыла албаймынбы, жашай аламбы, жашай албаймынбы, бул киши мага ошо кылган иштери, өзү турган турпаты жагабы, жакпайбы, ошондой болуш керек. Мурункуну сиз кечире алсаңыз, мурункунда чийип саласыз да, ошондо бул кишиге азыркы көз карашыңыз менен карайсыз да, мына азыр бул кандай? Азыр бул киши менен сиз жашаган ыңгайлуубу? Азыр бул киши менен кошо жүргөн, кошо аны менен төшөк жатакты бөлүшкөн, кошо бир маселелер чечишкен, кошо сүйлөшкөн жагабы, жакпайбы? Ошондо суроо коесуз да. Ошондо азыр койсоңуз баары бир сиз көрдүңүзбү, аралаштырып эле коюп атпайсызбы? Андан жыйынтык чыкпайт. Себептен сиз баары таарынычыңыз менен эле тетигинте бересиз, анан аяк түбү жакшылыкка келбейт да. Аяк түбү бирдеке болсо эле ошол экени эстеп эле, анан аны кине катары коюп атып эле, анын жакшылыкка алып келбейт да. Ошону кылып көрүңүз. Эми мен жардам иретинде мындай учурларда психологко барып коюш керек. Алар менен сүйлөшүп коюш керек. Психологдор деле азыр деле көп эле. Мен конкреттүү бир психологду силерге кеңеш берип айта албайм, себептен менин тааныш психологум жок, мен өзүм барбайм да. Бирок бул жерде сураштырып көрүңүз, көп экен. Аны менен чогуу отуруп чечсеңиз болот. Бирок биринчи кезекте ушу таарынычты алып ыргытсаңыз жакшы болот. Мен бүгүнкү күндө бир дагы адамга таарынбайм. Таарынычымды алып таштагам. Ошондуктан мен бактылуу жашайм да. Таарынычымдын бүт баарын алып таштагам. Анан ошо жакындарыма мен мурунку булар мындай кылган деп карабайм. Мен азыркы абалын, азыркы шартына карап, азыркы мага болгон мамилесине карап, анан ошого жараша мамиле кылам да. Себептен өттү кетти да көп. Мисалы мен жаш кезегимде мени былчылдата сабаган кишилер деле болгон. Анан мен аны эстеп отуруп, могу акмак мурда мени сабаган десем, биринчиден мен өзүм эле ошо жүк кылып болот болом. Ошон үчүн мен баарын кечирип алгам. Мен бүгүнкү күндө бирөөгө таарынган адамым жок. Мен бүгүнкү күндө мага ким кандай мамиле кылат, мен ошол эреке жараша мамиле кылганга аракет кылам. А эгерде бирок мага мамилеси жакшы болсо дагы, бирок мен ушу дитим барбай жатса, анда мен өзүмдү өзүм алдагым келбейт, алдабайм да. Анда мен же ачык айтып кечиртеп, же акырын алыстап кетип калам. Бирок ошондой эле сиз тандасаңыз болот. Биринчи кезекте жүрөгүңүздү бошотушуңуз керек деп кеңеш бермекчимин. Ийгилик сизге.